Түркиянын Стамбул шаарында жоголуп кеткен кыргыз кызы табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин эл аралык кызматташтык башкармалыгы Түркиянын Ички иштер министрлигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен биргеликте аракеттеринин жыйынтыгында Стамбул шаарында 20 жаштагы Жазгүл Шамуратованы табышкан. Кыргызстандык кыз азыркы учурда Стамбул шаарынын Кызыкөй райондук полиция бөлүмүндө Жазгүл Шамуратованын жоголуп кеткендигинин себептери талкууланууда. Малым болгондо Жазгүл 24-25 июнь күндөрү Кадыкөйдө болгон жана жергиликтүү тургундар кызды аймактык полиция бөлүмүнө алып барышкан. İlk Kadıköy'de karşılaştık. Мен аны Кадыкөйдө жолуктурдум. Бир кафеге келдим. Ал жерде досум Хакан Бей бар болчу. Ал мени орусча билгеним үчүн чалып чакырган экен. Аны менен сүйлөштүм. Ал Болгариянын Варна шаарына барышы керектигин айтты. Стамбулда адашып калганын, 3 күн мурун аэропорттон чыгып, андан бери ачка экенин. Ушул кафеде ага тамак бергенин, ошондой эле аэропортто чемоданын жоготуп алганын. Ал жерде бирөө менен урушуп кеткенин айтты. Ал андан ары автобуска түшүп, адашып кеткен. Yakın bir otelde diyor. Biletimi alırsan diyor